такси кылып жүрсөм, азыр бир клиентке берсем, орус киши экен да. Акта молосун дейт. Кыргызстандан молом, кыргызмын десем. Жаман сүйүндү, эмнегедир. Неге ондай кылат экен десем, кыргыздарды өтө жакшы көрөт экен да. Жаман уважать этет экен. Анан менин бир досум бар дейт, кыргыз. Ушунчалык жакшы көрөм ал досум дейт. Жаным берсе, жаным берем керек болсо деп. Эмоция менен сүйлөт да, өзүм мени көрүп кыргыз экенин билипчи. Анан неге анчалык десем, ол досум экөөбүз чогуу иштегенбиз дейт. Мен дейт анчамын ичип коет элем дейт, ошол жумушта менин аркамды жаап коет эле дейт. Кийин билсем дейт, начальниктер ал досума ушул ичкен адамды сатпайсыңбы, сага акча беребиз, андай кылабыз, мындай кылабыз деп дагы акча алат экен мени жок көрүш үчүн. Бирок мен кыргыз досум эч качан мени саткан эмес, акча берем десе дагы. Ушунчалык мен өтө ыраазымын ошол досума дейт да. Кыргызстанга да барып келип турат досунукуначы. Жакында дагы кетем Кыргызстанга дейт. Неге десем, досум той кылып атыптыр. Баласына чакырды. Мен барып мейман болуп келем Кыргызстанга деп айтып берди да. Мындай кыргыз тууралуу ушундай жакшы сөз уксаң жаман сүйүнөт экенсиң да. Өзүңдүн мекендешиң тууралуу, Кыргызстан тууралуучу. Өтө бир башкача баягындай калтырган экен да, ошол орускача баягы кыргыз мекендешибиз, досу. Мени эч качан саткан эмес. Ушу акча берем деп неме кылса дагы мен жумуштан кетишиме жол койгон эмес. Өтө ыраазымын ошол досума. Ушунчалык ыраазымын. Кыргызстанга барып мен 10 килограмм семирип келдим, бирде бардым эле. Тамактары сонун, өтө сонун. Дагы чакырды. Дагы барам керек болсо деп. Мен барбай кое албайм деп. Тиги кыргыз экенин да голосторун угузуп, ал болсо буга обязательно приходи, никакой отмазка не пойдет, друг мой деп жазгандарын окутуп сүйүнөт да. Вот мен ушундай кыргыз досторум бар деп. Молодец. Кайда болбойлу ушундай жаман жагыбызды эмес, жакшы жагыбызды көрсөтүшүбүз керек да мынакей. Ушул орус кыргыз досу тууралуу ушундай бир жакшы сөздөр мага айтканда сүйүндүм. Вообще молодцы.